Шегин Гапар Матиненов агайыбыздын китебин Кейтиге барганда айткансыздар, ал элек болчу, бирок бул сакта да бул маалымат бергенсиздер, анан ошо китеп алып окуйт деп ошо кызыктым мен. Рахмат. Жанагы 5 концентрация атпайбы? Фокус внимания мына ошолордун баардыгы тең бизге таасир берди. Анткени биз сабакты баштаардан мурда ошо балдарды сабакка даярдаш үчүн ошол нерсени биз көңүлгө алышыбыз керек экен да. Мен ата-энелер мектеби десе эле мен ата-энелер менен иштешүү деп көп ойлоп жүрүптүрмүн да. Көрсө биздин да сабагыбыздын методикаларынын ичине кирет экен. Өзүмдүн издегеним, айдан издегеним жерден табылды. Бүгүн аябай көп маалымат алдым. Рахмат сиздерге, ишиңизде ийгилик каалайм. Чоң жакшы болду. Эң жаман күнүмдү бир жакшы адам оңдоп кетет дейт. Чын эле, сиздер жакшы адам менен жүргөнгө шыктаныңыздар да, ошо адамдан энергия аласыздар, ошо адамдан шыктанасыздар да. Мен да ушу Дилакана басканынан ары жерге кошулуп ушу кишилердин арасында жүргөнүмө мен да шыктана алам да. Себеби бул эжелердин сөздөрүн угуп отуруп эле өзүңөн өзүң убакыттап окуйсуң буларды. Убакыттап балдарга көңүл бөлөсүң, убакыттап сабагыңа даярданасың. Биздин сөзүбүз күмүш болсо, сиздердин оюңуздар алтын болсун. Сөз чакырат, үлгү ээрчитет деген сөздөр Гапар Мадаминов агайыбыздын китебинен алынган сөздөр. Же директор келгенде же ачык сабак болот эле, сабактын максаты айтылат. А мындай күндөрү чын-чынга келгенде сабактын максаты айтылбайт. Киребиз, саламдашабыз, доскага числону жазып, теманы жазып коебуз, тапшырманы сурайбыз. Эч кандай сабактын максаты айтылбайт. Качан ачык сабак болот, качан мугалимдер кирет, ошондо гана айтылат. Андай кылышыбыз керек. Бүгүнгү балдарга бүгүнкү сабактын максатын айтып туруш керек. Ошол сабакты өтүп бүткөндөн кийин балдар биз сабактын максатына жеттикпи? Балдар ошондо түшүнүк алышат бизден. Ошондуктан биз өзүбүз сабакты туура өтүшүбүз керек. Максатка жетиш, максатка ошол мисалы теманы койдук да, теманы койгондон кийин айттык, түшүндүрдүк, бышыктадык. Акырында балдар биз башында же доскага жазып коюшубуз керек сабактын максатын, же окуучуларга айтып кетишибиз керек. Айтып кетсек деле жакшы болот, же чекесинен эле жазып койсок деле жакшы болот. Балдардын эсине калыш үчүнчү. Бүгүнкү максат, сабакка мындай максат койдук эле.